Саламатсыңарбы, сүйүктүү менин окуучуларым. Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе жагымдуу маанай тартуулайбыз бири-бирибизге. Күлүп жүрүп жетишем, ийгиликке ар дайым көңүл коюп баарыбыз сабагыбызды баштайбыз. Азаматсыңар. Анда эмесе алтын эрежеге карайлык. Ден соолугубузга кам көрөбүз, тазалыкты сактайбыз, үйдөн чыкпайбыз, тапшырмаларды так жана туура аткарабыз. Биз сабакта өтүлгөн материалдарды кайталайбыз, өтүлгөн лексикаларды эсибизге салабыз, сүйлөшүү кебизди калыптандырабыз, үлгүгө таянып окшош сүйлөшүү түзөбүз жана ой жүгүртүүнү өстүрөбүз. Балдар, бул сүрөттө силер эмнени байкадыңар? Туура, бир дарактан 4 түрлүү көрүнүштү байкадыңар. Бүгүнкү биздин темабыз жыл мезгилдери. Кана айткылачы, бир жылда канча мезгил бар? Туура, 4 мезгил бар. Жаз, жай, күз жана кыш. Жаратылыштагы жазгы мезгилдеги өзгөрүүлөр күн узат, кыскара баштайт, күн жылыйт, каар эрийт, дарыялардагы муздуу тыш эрип, жамгыр жаайт. Өсүмдүктөр өсө баштайт, бактар көчүр байлашат, жер көктөйт, чөп баштайт, алгачкы гүлдөр ачылат, курт кумурскалар чыгышып, жылуу жактардан келген куштар учуп келишет, жаныбарлардын күнү түшүп, тышкы терисин өзгөртүшөт, аюулдардын чейинен жыгышат. Жайкы мезгилдеги өзгөрүүлөрдө күн узарат, күн кечкирет, абанын температурасы жогору болот, өсүмдүктөр жайында күч алып өсүшөт, гүлдөр ачылып, мөмө жемиштер байлайт, жашылчалар өсүшөт, талааларда эгин бышат, канаттуулар менен жаныбарлардын азыктары көп агачтын болчусуна келет. Жайкы жаратылыштагы мезгилдик өзгөрүүлөрдө тездик менен өтөт, жайында көпчүлүк канаттуулар балапандар көзгө чагуучуга үйрөтүшөт. Ал эми күзүндө болсо кандай мезгилде өзгөрүүлөр болот экенин байкайлык. Күн кыскарат, түн узара баштайт, абанын температурасы муздайт, шамал болот, чөп сайралат, бактардын жапырактары түшөт, көпчүлүк өсүмдүктөрдүн жашоо цикли аяктайт, келген куштар ысык жактарга көчүп кетишет, жаныбарлардын көпчүлүгү кышка азыктарын даярдап, калдырып казып, уя салып жылуулашат. Айрым жаныбарлардын терилери жылуу жол менен калат, кышында карда жырткычтарга көрүнбөш үчүн боз коюп терисин аралаштырышат, кышкыда бозорго түшөт. Айрым курт кумурскалар тишчекалар менен бурчактарын издөө үчүн жер астында жашылышат. Кышкы мезгилдик өзгөрүүлөр: күн кыскарат, эртелик кечкирип, каар жайт, абанын температурасы өтө төмөн, аяздык суук, дарыяларда муз каптап, өсүмдүктөр өсүшү токтойт, бактар жалбыраксыз ийне жалбырап байлайт, кызыл каргалар кээде эле жашыл болуп турушат, аюулар, кирпилер, кашкалактар, бакалар чейиндеп келишет. Анда эмесе балдар, келгиле, анда эмесе бир аз ой жүгүрөлү. Башка сөздү тапкыла. Кыш, жай, июнь, күз. Туура, бул жерде июнь. Анткени биякта мезгилдер кийинкисинде кайсыл жыл мезгилинде келген куштар ысык өлкөлөрдөн учуп келишет? Жазында, күзүндө, кышында, жайында. Туура, жазында. Кыш мезгилине кайсы сүйлөм дал келбейт? Аба ырайы суук болот, каар эрийт, балдар чана тебишет. Туура, бул жерде каар эрийт. Жаз мезгилине кайсы сүйлөм дал келбейт? Күн жылуу, жер көктөйт, ай эрийт, жалбырактар түшөт. Туура, жалбырактар түшөт. Анткени бул өргөш, көзгөгө айланган десе бир аз эсеп алып. Плечи, голова, голова, глазки, ушки, ротик и нос, ноги, плечи, голова, голова. Нет! А где голова? Правильно, будь внимательным. Еще разочек. Ноги, плечи, голова, голова, ноги, плечи, голова, голова, глазки, ушки, ротик и нос. Ноги, плечи, голова, голова. Еще раз. Готов? Выполняй внимательно. Где ноги? Ноги, плечи, голова, голова.
Ноги, плечи, голова, голова. Глазки, ушки, ротик и нос. Ноги, плечи, голова, голова. Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот, вот ручка, вот ножка, вот грудь, вот живот, вот спинка, вот шейка, вот брови, вот лоб, а вот и ладошка, и я по ней хлоп. Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот, вот ручка, вот ножка, вот грудь, вот живот, вот спинка, вот шейка, вот брови, вот лоб, а вот и ладошка, и я по ней хлоп. Азаматсыңар балдар, бир аз эс алдыңарбы? Балдар, мага жакын жана ыңгайлуу отуруп көңүл коёттуң шагыла. Мен силерге азыр 4 эже сиңдүүлүү жыл мезгилдери жөнүндө кызыктуу жомоктуу алардын кантип бизге кезектешип келип калганы тууралуу болмушту айтып берем. Баардыгыбыз эле каардуу кыштын артынан назик мүнөз жаз, анын артынан жайдары жай, анан акырында дайыма кабагы карыш түшүп жүрсө да берешен күз мүнөз күз келерин билебиз. Эмне үчүн алар дайыма ушинтип ээрчип жүрүшөт? Кантип алар ар кандай мүнөздүү мындай тартипке келип калышты экен? Алгачкы кездерде алар ынтымактуу тартиптүү болгон эмес дешет. Алардын ар бири биринчи болууга жан талашып, жол талаша беришчү экен. Мындан улам адамдар менен жаныбарлар аябай жабыркашыптыр. Мисалы бүгүн жаз келип, бактардын баары гүл ачтырса, эртең эле кыш келип алардын баарын үшүүнү алдырчу дейт. Же айдан мурда күз келгенде эгиндер бышканга үлгүрбөй, дыйкандардын эмгектери текке кетчү. Болбосо айланада калың карлуу кыш жатканда жай капысынан келе калып, карлар шарактап ээрип, жер үстүн сел каптачу экен. Акыры адамдар 4 мезгилди мындай эң баштыгы менен тартипсиздигинен тажамак тургай абдан жабыркашып алар менен бир мунасага келип сүйлөшүү жүргүзүп, келишмек түзмөк болушту. Бул оңой иш болбогондуктан аларга абдан акылдуу, чечкиндүү адамды жибериш керек болчу. Акыры көптүн ичинен тандап жатышып аксакалдар жаш бирок акылдуу билимдүү бир жигитке токтоп, аны 4 мезгил менен келишим түзүп келүүгө жиберишти. Тилекке каршы ал эркелегине жараган эр жигиттин аты арадан сансыз мезгилдер өткөндөн кийин унутулуп калыптыр. Ошентип ал жаш жигитке 4 мезгил менен сүйлөшүп, адамзатты жаратылыш кырсыгынан сактап калуу тапшырмасы жүктөлөт. 4 мезгилдин жашаган турагын издеп жолго чыкты. Ал көп жол бастыбы, ашууларды ашты, токойлорду аралап, деңиздерди сүзүп, сормо саздардан өттү. Бул татаал жолдорду абдан чарчаса да токтобой, жол улап элүү жуп таш таман өтүк жыртты. Бирок акыры жүрүп жылдын 4 мезгили жашаган туракты таап барды. Ал кезде бул жыл мезгилдери аябай жапай жана байланбас тайдай азоо болуучу. Атурга чакыргандай келчү аттары да жок эле. Бирок балдар, бизде адамдарда башка жаныбарлардан артыкча келген бир улуу касиет бар. Ал биздин сүйлөй алганыбыз. Кызыл тилибиз менен кооз сөздөрдү айтып, жыланды да ийден чыгарып, каршыкыр менен койду достоштура алабыз. Бир эле туура айтылган жакшы кебибиз бул дүйнөнү ааламаттан сактайт. Биздин 4 мезгилди издеп тапкан каарманыбыз абдан жаш болсо да, муну жакшы түшүнгөндүктөн өзүнө биринчи эле жолуккан жыл мезгилинин эң улуусу жана каардуусу болгон кышка, ал кезде бул мезгил мындай атала элек болуучу. Жакшы мактоолор менен жылуу сөздөрдү айтып, такыр эле сөзүн уккусу келбей, каарын каптап ызкаарын жүргүзгөн анын көңүлү мындайча жебитти. Уксаң, деп сөзүн улантты биздин каарман. Сен 4 мезгилдин эң улуусу, сулуусу жана урматтуусусуң. Катарга биринчи тургундагы жылды баштап бер. Анан 3 ай бою каар жаадырасыңбы, муз тоңдурасыңбы, бороон улутасыңбы өзүң билгин. Ал мөөнөтүңдү толук өткөндөн кийин артыңдан келген сиңдилериң кезмет алганда алардын ишине аралашып, тоскоолдук жаратпай, айланып өз учурун келгиче эс алып жат. Биз адамдар өз учурунда келип кыйынчылыктарыңа канча көрсөтсөң да сага таарынбайбыз. Ал тургай сенин мүнөзүңө жараша кыш деген жакшы сынды өзүңө айгарып, музуңду тээп, карыңды чачышы ойноп, сага урмат көргөзөбүз. Кышка бул жылуу сөздөр өзү музактыкты жакшы көрсө да абдан жакты. Жаш жигиттин айтканына макул болуп, карын кычырата, ызкарын ызылата, бороонун улутта басып, жыл башына барып турду. Ошондон бери ал
өзүнүн биринчи турган ордуна сыймыктанып, башкалардын кийинки келген мөөнөтүн жактыра бербейт. Андыктан алардын ордун алып талашпайт дагы. Ал эми экинчи болуп жаш жигитке 4 эже сиңдинин бири жолукту. Ал шайыр мүнөз, жаш, күлкүсү булактын шылдырындай, маңдайы күндөй жаркын, чачтары мажүрүм талдыкындай тармал жана жерге жете узун мезгил экен. Ал биздин каарман менен жарык маанайда учурашып, кышка жолукканда денеси чыйрага түштү. Кыштын болсо денеси жибип, көңүлү көтөрүлүп, жылуу мээримге бөлөндү. Бирок болочок жаз биздин жигитти уккусу келбей, кыткылыктай күлүп, талаа менен чуркап, бактан бакка секиргенде, анын жылуу илебинен айлана жашарды, жашылданды, гүлдөдү. Сен бардыгынан жагымдуусуң, сулуусуң, мээримдүүсүң, сенден дайыма жылуулук илеби келип, айлана жаркырап турат. Өзүңдүн жаштыгыңа жараша каардуу кыш эжеңден кийин туруп, анын ызгаарына кайыккан жандарды жайдары мээримиң менен тосуп жүр. Мындан кийин сенин жаз деген жакшынакай ат болсун деп жигит жалоорүй сүйлөп, жагымдуу сөздөрдү айтканда, ак көңүл кыз ого бетер жадырай күлүп, жылдын экинчи катарындагы орунду ээлеп тартипке баш ийди. Мындан соң биздин жаш каарман колуна куштар конгон жылуу жолуна жамгыр жаап, үстүнө ысык нур төгүлгөн изинен гүлдөр ачылып, көпөлөктөр учкан, алдынан алакандай ачылган жалбырактар кол булгалап, бутуна чөптөр оролгон, жыл мезгилинин ичинен бир туруп шайыр, бир туруп абдан токтоо мүнөз, шашылбай жай жүргөн ажайып кызга жолукту. Эки кызга эптеп жетип аларды араң көндүрүп чарчаган биздин каарман аны шак эле билектен алып, жайдары сүйлөп жайын айтты. Сен эже сиңдилериңдин ичинен эң сулуулугуңа жараша абдан токтоосуң. Сага жолуккан жандын көңүлү көкөлөп, көзү сүйүнөт. Жайдарылыгыңдан жандуулар жай таап, буту колун кери салат. Жылуу сууңа чабак уруп, ысык мукумуңа оонап, жашоо ракатын көрүшөт. Анткени сен эч кимди үшүтпөй, шаштырбайсың, өзүң да жай жүрүп, жандууларды жай-жайына жайгарасың. Эми кайсы бир жайлуулугуңду айтайын, андан көрө сага жай деген ысым берип, бир тууган эже сиңдилериңдин 3-чү катарына туруп берүүңдү өтүнөйүн дегенде, мындай жакшы жагымдуу сөздү эч кимден укпаган, өзүнө жай деп коюлган жайдары ысым да абдан жакканына жадырай күлүп, жай баракат барып, өзүнө ыйгарылган орунду ээлеп, экинчи ал жерден жылбай, башка эже сиңдилери жыл ичиндеги өз мөөнөттөрүн өткөрүп жаткан алардын ишине кийлишпөөгө сөз берди. Ал эми биздин башаламан жүргөн мезгилдерди катарга тизген каарманыбызга эң акыркы болуп, жашы улгайган, колунда берекеси мол, иш-чарманга мээримдүү, жалкоого каары катуу, бирок абдан токтоо жана бал тилге салса чексиз тил алчак, сары кызыл, жашыл өңдөрү бак ичинде бажырайып, көңүл тынчтыгына жакшынакай айкалышкан адеми келбети бар мезгилге жолукту. Сени мындан кийин күз деп атайбыз. Баарыбызга пейили түз деп айтабыз. Сени биз шашма, жазан токтоо, жайдан чарчаганда түшүмдүн берекеси артып, түмөн түшүктүн акыбети кайтканда, алдыдагы катаал кышка даярдык көрүү башталганда, кубанычыбыз койнубузга батпай, баардык урмат сыйыбызды көргөзүп тосуп алабыз. Күз баардык эже сиңдилеринин ичинен эң түз жүргөн, тартипти сүйгөн, тили алчак аял эле. Андыктан ал акыркы болгонуна арданбастан, жыл санагынын 4-чүсү болууга дароо макул болуп, ашыкча сөз айтпай, жылды жыйынтыктап, тартиптүү катуу сактап, ушул убакка чейин ордунан бир карыш чыкпай, өз милдетин так аткарып калыптыр. Ошондон бери жылды кыштап, жаз артынан ээрчип, жай мезгилди алга сүрөп, күз айлантып барып кайра кышка өткөрүп берип, жылга айлантып мезгил арабасынан дөңгөлөгүнүн бир калыпта тегеретип келатышат. Ошого жараша адамдар дагы мезгилге жараша жашап, тирилик жүргүзө беришет экен. Балдар, силер билдиңерби 4 мезгил кантип өз ордуларын таап калганын? Азаматсыңар. Жомок жактыбы силерге? Түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар. Анда эмесе мен силерге бүгүн баа коём. Ушундай быйтыкчалар менен силер баа аласыңар. Анда эмесе үйгө берилген тапшырмаларды так жана туура аткарабыз. Китебибизди булгабайбыз, дептерибизге таза жазабыз жана жакшы окуйбуз. Анда эмесе саламатта калгыла.